Мен Мамытбекова Чынара Күрүчбековна 1981-жылы туулгам, Каратектер айылында. 3-классымдан баштап апам мага кийизден курак кураганды үйрөткөн. Апам менен биргеликте курак курап, туш кийиздерди курачык. Андан кийин 5-классымда шырдактарды апамы басышып, кайра аны жөрмөп, баттачык, ошентип кол өнөрчүлүгүм кызыгуум күчөп арта баштады. Анан азыркы учурда курактарды курагайм. Ол кийизден арткан майда кесиндилеринен мондай ковриктерди жасагайм. Кыздарга сеппе төшөктөрдү, жөлөңүчтөрдү курап берем, тигип берем. Белдемчилерди тигем, чапан, чермилерди тигем, мектеп окуучуларына формаларды тигем. Дагы ар кандай курактардын түрлөрү, жаңы курактарды издегенге аракеттенем. Ушул жасаган буюмдарыман эргүү алам. Курактын кайсы түрлөрүн курайсыз, мисалы үчүн? Көп эле түрүн курайм. Аталыштары: кабырга курак, турна курак, ботокөз курактарды курагам. Бул жерде кайсы курактар бар, ошону көргөз айтып койсоңуз. Булар кабырга курак, буларды ар кандай түшүрө берет да, көчөттөрү мынтип койсоң ар кандай түшө берет да. Бүт эле курактарды курай алам десем болот. Мисалы үчүн сайманын кайсы түрлөрүн саябыз? Эмне деген сайма саябыз? Ийне менен эмне деген сайма болот? Ийне менен саям да. Ийне менен түк сайма саябыз. Тоштобокторго жана башка. Анан могу ийне менен ушул саймаларды саябыз. Кыска төркүндөн барат. Кызыма жээнтек тоюна барып келдик. Ага кыргызда айтылат эмеспи, төркүнү кызга белдемчи тигип барат деп. Ошону өз колум менен тигип бардым. Курактарды чалдырып, азыркы заманбап белдемчи тиктим. Баласына черми жана башка баардык буюмдарымды өз колуман чыгарып тигип бардым. 1 жыл мурун кыз узатуу тою кылган элек. Анан ошол учурда атамдар мага боз үй беришти, белекке, кыргыз боз үйүн. Анан ошо апамдардын жолун жолдоп, мен дагы боз үйдү өркүндөтүп, өстүрүп дегендей өзүм жасалгалап, улап кетүүгө аракеттенем. Ал боз үй ошо атаңыздардан берилгенде сиздин кызыңыз узатканда берилди болот да? Мен кыз узаткан тоюмда белек кылып беришти.